Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан жаңылыктар топтому. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биздин каналдан алыстабай туруңуздар. 12 декабрда Улуттук Адабият күнүнө карата Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылды. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдар Айтматов да катышты. Анда спорт жаатында эркин күрөш боюнча балбан Эрназар Акматалиев дипломант болсо, кыз-келиндер күрөшү боюнча балбан дүйнө чемпиону Мерим Жуманазарова Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын лауреаты болду. Айта кетсек, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы 2000-жылы өкмөттүк номер 514 токтому менен бекитилген. Жобого ылайык 10 тармак боюнча 11 жеңүүчү аталат. Сыйлык 2 жылда бирден тапшырылып, ага эмгегин көрсөткөндөрдүн жашы 35-тен ашпоосу керек. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова менен белгилүү блогер Айым Жанат Атабаева биригип спорттук колледждин жаш спортчуларына белектерди тапшырды. Бул тууралуу видеону блогер Жанат Атабаева Instagram социалдык тармактагы жеке баракчасына жарыялаган. Видеодон кыздарга белектер берилип жатканын көрүүгө болот. Анда Атабаева Айсулуу Тыныбекова менен эмне үчүн жолуктук, спорттук колледжинин кыздарына белектерди тапшырып келдик. Айсулуу менен чогуу жакшы иш жасоо мен үчүн жүрөк жылытар нерсе деп белгилеген. Достор, биздин каналга жазылып, видеолорго лайк басыңыздар. Алдын ала чоң рахмат, саламатта туруңуздар.